Ассаламу алейкум, улуу урматтуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Баткен областына караштуу Баткен районунун Согмет айылында Элчибек Эркебаев атындагы орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган негизги тема жаштардын адеп аклагы. Азыр биздин ушул ата-энелерибиз, улуу муундар жаштардын адеп аклагы начар болуп калды деген ойдо. Ага тилекке каршы 21-кылымда жаштардын адеп аклагы жакшы, өзүбүз билебиз, ата-энелер мындай түшүнбөй жатат деген дагы жаштардын ой пикирлери бар. Андыктан биз менен аягына чейин болуңуздар, кызыктын бардыгы алда болот. Төрүбүздүн урматтуу биздин салмактуу, аржактуу төрүбүздүн куттуу коногу бар. Коомдук ишмер, Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Айчотонов конокто. Анда ушул урматтуу агай, азыркы жаштарды көрүп жүрөсүз, угуп жүрөсүз. Ушул азыркы жаштарга, жаштардын адеп аклагына канааттанасызбы? Негизи кандай болуш керек? Анда сөз сизде. Мен ушу байкоомча ушу барган сайын биздин жаштардын адеп аклагы начар болуп баратат. Атүгүл ушу айылдарда азыр жанагы балдар кыздар баары агент колдонуп эле, мода кубалап эле, мода кийип, кечимпе болуп, анан арасында арак ичүү, тамеки тарткан, насыбай чеккендер да көп болот да азыр. Анан мен ойлойм, ушу келечеги, ушундай жаштардын келечеги жакшы болбойт. Ким ошо азырдан пиво ичкен, ягуар ичкен, насыбай чеккен балдар эртең наркоман, алкоголик болуп калат да. Вот жанагы сүйүү деген балекет азырдан эле күйөөгө чыкпай эле жигиттер менен жүргөн бул эң туура эмес. Жанагындай мода кийип алып берден мектептерде жүргөндө туура эмес деп эсептейм да. Бул агент дегенде баары эле жаман сөздү ойлошот да. Бирок агент дегенде кыздар кирсе, мисалы мен өзүм жеке кирем, бирок мен поштамда башка личный адам жок. Төлкө өзүмдүн байкелерим, эжелерим гана бар. Мен алар менен анча-мынча ошол бир жумада бир жолу же эки жолу гана кирем. Ошол бир сааттан гана, ошондо гана кирип алар менен ошол жөн гана сүйлөшөмчү. А башкалар кандай экенин билбейм. Бирок агенттин менимче терс сапаты жок. Өзү туура убакытты пайдаланып, туура кирсе гана. Жок, бул агентке негизинен чет өлкөдө бир туугандарыбыз менен сүйлөшөбүз, жөн телефонду, уюлдук телефон менен байланышсаңыз, анда акча көп кетет, агентте аз кетет. Ошол жагын пайдасы бар. Анан агент аркылуу башка эч нерсе кылбайсыңар, э? Агент аркылуу ошол бир туугандар менен байланышасыз, ошол. Сразу өчүрүп коесуңар. Айрдан шайтандар чат да мындай. Жок, андай. Логинин берип кой деген кыздар чат. Кидайт этпейсиңерби? Биз андай кидайт этпейбиз. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Дагы? Ар бир нерсенин өзүнүн багы оң жана терс сапаттары болот. Жеке адамды алганда да ошондой адамда дагы терс жана оң сапаттары болот деп ойлойм. Агентте дагы оң жана сол жактары болот. Бул эң эле оң жагын мен алганымда бул чет мамлекет багы дүйнөлүк эмелерге чыкканы багы чет мамлекет менен бир туугандарың менен бир сааттын ичинде жок дегенде 2 сом менен баарлаша аласың да. Демек, бул жаштардын адеп аклагына таасир этпейт, э? Таасир этиши мүмкүн. Бирок адам убакытты өзү пайдаланып, агентти дагы өзү туура пайдалана билиш керек. Мен мисалымда мен бирөөдү көрдүм, 11-класстагы. 2 сотка бар экен, улам эле 1 сотка мынтет, карап өскөн. Апасы бир нерсе басты, 1 сотка, кайрым деп. Ал ненормальный же, силер ненормальныйсыңар? Ал кирсе, агентке кирсе, ал тим эле 2 телефон менен кирет агентке. Кандай эле агенттин дагы зыяны болот, бирок адам ошол агентти мыйзам ченемдүүлүктө гана пайдалана билиш керек да. Убакытты болот өзүнүн. Эгер кандайдыр бир досу мененби же бир тууган алыстагы эжелери мененби же апалары менен баарлашканда кандайдыр пайдасы бар деп ойлойм да. Мен өзүм жеке оюм бул. Агенттин эч кандай пайдасы жок да, менимче. Бул негизи эле убакытты өткөрүү да. Жумуштан алып калат, анан дагы кандай оюңду бөлөт, телефон жаныңда жүрөт дагы, телефонда ар кандай зыян нерселер бар. Ошолорда эме ден соолукка зыян негизи эле. Бул кыздар эмне жөнүндө только ата-энеси менен сүйлөшөбү? Жок, булар азыр айтып атышат, туугандар менен сүйлөшөм дейт.
туугандардан да көп башка эмелер болуп калышы мүмкүн. Аны эч ким көргөн эмес да эми. Анан балдар жигиттер менен сүйлөшүшүңөр мүмкүн, анан ошондой көп нерселер болушу мүмкүн да анын. Корей жигиттери менен. Ооба, Корей. Сен менен сүйлөшөбү кээ бир кыздар? Мен мененби? Ооба, мен менен да сүйлөшүшөт. Кыздарды угалы. Агенттин пайдасы жок дейсиң. Сен эмне үчүн анда агентке киресиң? Мен өзүм лично агентке кирген бул себеби мындайча айтканда сүйүү издеп кирем да негедир. Ошол сүйүү деп жатасың. Ошол сенин адеп акылакыңа таасир этпейби? Ошол адеп акылакка таасир этет го, эми негизи керек эмес да бизгечи бул нерсе. Анан мен билбейм кантип азгырып ушул жолго кирип бара жатам. Анан көп өзүм лично көп убактым коротуп ушул агентке кирип, мен ушул эме Байкенин сөзүнө кошулуп кетем да, агентке кирүү бул негизинен туура эмес. Ошол негизинен. Азгырык да, чоң азгырык ошол. Мисалы мындай наркоман бар го, наркотик чеккен кишилер, наркомандар. Алар ошо жанагындай бир чегип көрөт, анан бул чыга албайт да. Ошо бул агент ошондой атпайбы? Бир кызык нерсеге кирди, бул анан чыга албайт. Жанагы жакшы кызык китеп окуганда деле адамдар отурат го. Анда ошо сыяктуу бир нерсени таап алат өзүнүн жаккан. Анан бул чыга албай ошо жүрүп берет да, убактысын баарын кетип. Агентке бул киргенине биринчи киргенимде мен эч дегенди түшүнгөн эмесмин да. Анан кирип алып бир-эки жазышкандан кийин негизи кумар болуп калат экен да бул нерсе. Насыбайдай болуп калат экен да. Насыбай ошо сигарет эмедердей болуп калып, бир эме кылгандан кийин кайра чыккың келбей, анан негизи өзүм кармап эми ташташым керек. Жакшы жигиттер бар. Мында карап көрсөк, агенттин терс таасири эң биринчи көзгө зыян. Көзгө зыян. Ушу жарыктыкты биз постоянно тиктеп отурабыз. Бирок бизде илимде айткан 30 сантиметрден нары көрүш керек аралыкты. Телевизорду, телевиден башка нерселерди. Бирок агентти биз канча жагынан карап турабыз да, 10 сантиметр, где-то 5 сантиметр акеде. Ушундай да. Терс жактары. Бирок агентти таштап койсо болот. Адамдын өзүнүн эркине жараша болот. Ар бир нерсе адамдын талабына жараша болот. Бир ошол нерсеге максат кылып, максатка иштесе, ошонун аркасынан катуу эмгек кылса, ошол нерсени таштап койсо толук болот да. Бирок менин суроомда, агент зыян болсо, пайдасы жок деп атасыздар, зыян болсо, агент эмне үчүн чыккан? Азыр бир эле агент эмес, көп нерселер бар да. Бир жагынан пайдасы бар, бирок зыяны көп. Анан мисалы мына көп адамдар жаман нерсе менен да бизнес кылат. Силер ойлогула, бүт баары адамдардын пайдасын ойлойт деп. Мисалы мына арак чыгаргандар көп пайда көрөт да. Аябай көп пайда көрөт. Себебинде адамдар ошол нерсени алат. Зыян болсо да. Мисалы жанагындай жаман кинолор чыгараткандар. Алардан аябай көп пайда түшөт, бирок адамдар бузулат. Жанагы бир нече киши ошо адамдардын бузулушу менен, адамдардын өлүшү менен пайдаланып жана нерселер чыгарат да. Ошон үчүн силер ойлогула, буну атайын пайда үчүн чыгар деп. Атайын ошо жанагындай өзүнө акча табыш үчүн ар нерселер чыгарат да. Ошолордун эле бир нерсеси да. Ошол мен дагы агент жөнүндө суроо берсем сизге. Сиздин азыр небереңиз, кыздарыңыз, балдарыңыз барбы? Ошолор дагы агент колдонобу? Сиз ошол каршы аларды агентке киргизбей коюшка кандай сиз чара колдоносуз? Мен өзүм да колдонбойм, бирөө да колдонбойт. Эч кимиз колдонбойт. Анткени бүт тартиптүү да. Тил алат, баары тартиптүү. Ага айтып кетти, азыркы жаштардын адеп аклагы начар деп. Мен буга кошулам. Бирок анча деле начар эмес да. Азыркы жаштардын негизи баардыгы эле динге берилген жаштар болуп жатат, бирок арасында көпчүлүк эле баягындай ага айткандай пиво, настарды неме өзүнүн келечегине балта чагып атат да буларчы. Булар азыр кызыгуу үчүн эле, мисалы сигаретти өзүнүн кызыгуу үчүн эле, түтүн чыгарыш үчүн эле чегип атат да. Бирок бул келечегге кандай зыяндуу экенин билбейт. Бул ага айткандай кумар да булчу, бул кийин таштай албай калат. Ошону силерге айтарым, буну жашыңардан эле таштагыла да, чекпей эле. Мен дагы бир нерсе айтайын да, мына азыркы жаштар ата-энени укпайт, ата-энени сыйлабайт. Мен көп көрдүм да, ата-эне менен урушат экен, ата-эненин тилин албаган, ата-эненин уруксаты жок, жүрө берген, ушундай жаштар көп да азыр.
сүйбейт ата энесин. Ата энесин сүйбейт, ата энесин урматтабайт азыркы жаштар. Ата энени сүйбөйт, урматтабайт эмес, бул негизинен ата эне эски доордо калып кеткен да биздин ата энелерчи. Анан эскиче жашап бул СССРдин адамы болуп калган да ата энелерибиз. Мына түшүндүрүп анан кийин кайша сүйлөйсүң да аргасыздан да эми. Көп эле эме кылбай эле аргасыздан болуп кетет да анан көңүлгө тийип эме кылып каласың. Бул негизи эле ата эне Коммунист болуп кеткен міне. ошол эми түшүнбөйт да негизи көп эмелерге. Ата эне силер түшүнсө, мындай баягы азыркы заманбап 21-кылымды, Ушу 21-кылым жаштары эме кылып. Сен көкүлүңдү койбой да урушат коем ата энең. Урушат кой эми мен заман ушуга эме кылгандан кийин анан. Ата энең может бир нерсени билген үчүн урушат. Ала балам кечимпей болбой эле койчу. Эртең балекет болосуң деп айтып аткандар да мүмкүн. А сен болсо ойлайсың, булар социализмден калган экен. Ошондой эме кылам дагы мен негизи ата энебиз мындай түшүнбөйт да, анан кичине модага ham караш керек да анан. Ата энелерге түшүнбөгөн ата энелерге эмне деп айтат элең? Мен кичине анда жаштар түшүнүп, анан эме кылгыла деп айтат да мен. Чынында эле кээде мисалы ата эне биздин жакшы болушубузду каалайт да, эми туура жол көрсөтөт, бирок кээде ошо баланын кызыгуусуну мындай басаңдатып койгон учур дагы болот да. Ошон үчүн бир аз түшүнсө деген оюм. Түшүнсө, кантип эмне кылып түшүнсө болот? Мисалы кээ бирөө музыкага кызыгышы мүмкүн. Ошондо ата эне мисалы өзү мет жактан ошо кызыкса, баласынын кызыгуусун басаңдатып анан ошого окутуп, башкага окутушу мүмкүн да. Ошондо бала өзүндө кызыгуу жокпу, демек мыкты адис чыгышы мүмкүн эмес да. Анданчы өзүнүн кесибин сүйсө, өзү мыкты иштерди аткарат. Жакшы. Жакшы. Албетте бул ата энелерибиздин тажрыйбасы бар, биз ата энелерибизге кулак салышыбыз керек. Бирок деген жери бар, бул жерде ата энелер ошол балдарын өзү жакшы көргөндүктөн, кызгангандыктан мунун чегинен ашып кетет да. Жок, бул кылганың туура эмес, мындай кыл, андай кыл деп эме кыла берет, бирок ата эне ошол түшүнүш керек да баласыны дагы. Бул кандай коомдо жашап атат, баланы эмнеге кызыгып атат, ошону түшүнүп баласыга дагы жакшы мамиле жасаш керек, баласы дагы ата энесиге ошондой мамиле жасаш керек. Бирок бул жерде ата эне ошо баласын жакшы көргөндүктөн көп нерсени тыйып коет, ошонусу туура эмес. Мисалы эмнеден тыйып башы? Мисалы дискотека барба, кызым жигиттер менен жүрбө деген эмне туура эле да. Туура эле, бирок бул нерселер туура, бирок башка жакта мисалы окууга кызыгып же башка бир нерселерге кызыкса, ошол нерселерге барам, эме кылам десе, ошонго дагы жөнөтпөй коет да кээ бир ата энелер. Ушунусу дагы туура эмес. Мисалы башка окууга дейби, окууга, библиотекага барба, мектепке барба дейби. Жок, андай эмес, бир окууга кызыкса, мисалы окуу жайга кызыгып, ошол адистикке кызыгып, мен ушуга тапшырам десе, ата энеси ал туура эмес, башкага тапшырасын деп башка мемеге тапшырып коет да. Көпчүлүк ушундан эме болот. Сен балетке барам деп атсың да? Аны мен айтам да, сен атаң болуп, мен айтам, кызым балетке барба, алдыдан сени жылаңач кылып алган ар ким көтөрүп жүрө берет. Туура эмес деп атам да. А сен болсо жашсың, сен алып түшүнбөйсүң. Сага ошо минтей бабачка болуп жүргүң келип атты. Туура, ата энең түшүнөт да. Сен жакшы түшүнөсүң, же ата энең жакшы түшүнөт? Бирок ошол ата энеси дагы ошол баласыга мындай эмерак мамиле жасаш керек да. Кээ бир ата энелер бар, мындай баласынын кызыгуусуна карап, кандай болсун шарт түзүп берет. Бардык шартты түзүп берет. Кээ бир ата энелер бар, шартты түзбөй эле баласынан ошол нерселерди талап кыла берет. Ошонусу туура эмес менимче. Шарт түзүп берсе дейсиң, кандай шарттар эми? Мисалы азыр билим алууга кээ бир ата энелер шарт түзүп бербейт дагы эле, ошол сен эмнеге сабакка барбайсың, эмне мына мемелерден чыкпайсың, сен мына баладай боло албайсың дейт. Бирок ошол өзү үйдөн шарт түзүп бербейт. Айткан китептерин сатып бербейт. Ошол нерселерин түзүп бербейт дагы, ошол нерсени талап кылат. Ошонусу туура эмес. Мисалы мүмкүн турадыр. Мисалы мындай да, кээ бир ата энелер айтат да, ой, кызым тезирээк анан көрчү үй бүлө куруп алса экен, мына канчалаган кыздар диплом алам деп жүрүп үй бүлө кура албай калды деп ойлоп атат да. Байкуштар алар деле ойлойт да. Ушу бактылуу болсо экен, анан кийин кызым баралы ар жерден аяктан бузулуп калбаса экен деп ойлойт да. Ал аныкы деле туура да. Бирок аныкы дагы туура, азыркы замандын коому башка чөйрөдө. Ата энелер мындай башкача ойлойт, бирок жаштар башкача ойлойт. Азыркы заманда кимдин мындай диплому жок болсо, анын келечеги мындай караңгы болуп калат да. Эгер окуп ошол бир кесиптин ээси болсо, өзүнүн келечеги үчүн жакшы болот. Міне диплом албагандар адам болбогулабы? Жок, алар дагы адам болот, бирок мындай жашоо шарты кыйыныраак болуп калат. Эгер ошол диплому барлар өзүнүн кесибин жакшы сүйсө, мыкты адис болсо, ошол келечеги жакшыраак болот. Өзүнүн үй бүлөсү үчүн балдарын жаркын келечек күтүп турат. Жаштар сүйлөсүн. Азыр мына кызыбыз айтып атат да, караңгы болуп калат жашоо деп. Бирок Алла Таала ар бир пендени жараткандан мурда өзүнүн рызкысын берип жаткан да. А кээ бирөөлөр өзү окуп, өз алдынча ошол окуган неме аркылуу иштеп жашайт, а кээ бирөөлөр дыйкан болуп жашайт. А кээ бирөөлөр жөн эле жайында жатып эле жашайт.
ар бириге ар кандай ырыскыны берип койгон да Алла Таала. Бирок ата эне өзүнүн каражатына карайт да эми. Балам окусун деп эле мисалы эң кымбат окууга болсо, ал ата эненин акчасы жок болсо кантип окутат анын көзүнө карап. Ошого өзүнүгө мындай каражатына карап, мындай тааныш билишине карап өзүнүн окуу жайына окутат да, мындай келечеги бар окуу жайга окуйт да. Мисалы алганда мыналар сиз айткандай балет салетке болсо эч кандай келечеги жок да мунунча. Мисалы мугалимчиликке же доктурчулукка окуса мунун келечеги бар. Ошондой окуу жайларга окутсам дейт да ата эне дагы. Жаштар сүйлөсүн. Кээ бир ата энелер балдарына, кыздарына шарт түзүп турат да. Акчасын төлөйт, контрактын төлөйт, жиберет. Анан балдары, кыздар эмне болот? Барат да, тамеки чегип, арак ичип, дискотекаларда, ночной клубтарда жүрү да. Көп кыздар ушундай болот, көп балдар. Анан кийин ата эне ошону билип атат. Ай, менин кызым да ушинтип ночной клубка кетип калбас экен. Менин кызым да ошо бир жаман жолго түшүп кетпек экен. Анан көрөчө элдей болуп эле ушу үй бүлө куруп алса экен деп ойлоп аткандыр да мүмкүн. Бизде дагы айылда жакшы окуган окуучулар турмушка чыкканын көргөм да. Бирок ошол турмушка чыккандан кийин мындай эрте турмушка чыгышаттар дагы мындай эчтекеден кабары жок болуп мындай тез ажырашышаттар да. Анан ата эне дагы карайт, ошо каражатына карап окутуш керек. Бирок баланын дагы мындай кызыгуусун караш керек да. Кандай кызыгуусун? Мисалы үчүн окууларга, мисалы үчүн кичинеден баланы биз тарбиялайбыз, ошол кызыгуусуну биз мындай урушканыбызда бала ошол өзүнүн ичиде болгон мындай сөзүнү ата энеге айта албайт да. Ушуну айтсам эмне дер экен, мүмкүн урушар деши мүмкүн да. Дискотекага барсам болобу деп айта албай, урушабы деп. Силердин адеп акылаңар кандай ушул мектепте жаштардын? Жакшы. Бизде ошол дискотеканы дагы саат менен бөлүп берет. Ошол саатыга карап ойноп анан кетебиз. Канча саат болсо деп ойлойт элеңер? Бизде мындай 4 саат болсо болот. Биз азыр мына агенттин тест сабаттары. Мен бардык кыздарда күнөөн коем да. Себеби агентке кирсең, кыздар жок болсо, балдар тез чийип кетесиң. Ошон үчүн кыздар кирбей койсо, балдар абсолютно кирбей коет деп ойлойм. Бул жерде балдар кыздарды күнөөлөп жатышат. Мен буга кошулбайм, мен өзүм оюмча. Биринчи балдар өздөрүн тыйып алып туруп, анан кыздарга асылышсын да. Жашарсыз. Ошо кыздар өзү али мындай кеп бар го кыргызда унажын көзүн сүзбөсө буга жебин үзбөйт деген. Ошондой эме бар да. Ушундайбы? Жок, мындай эмес. Кыздар өздөрү эме кылбайт. Бул жерде ошол балдар эме кылгандыктан кыздардын поштасынан кирип алышаттан балдар ошол балдарга жазышаттан ара жолдо кыздардын атын жаман кылып атышат да. Мунга дагы балдар өздөрү себепкер. Балдар өздөрүн тип агентке кирбесе, кыздар конечно кирбейт агентке. Бул жерде ошол дагы себепкер. Сиз дагы айтып жатасыз, бул окууга ата энеси ишенип жөнөтсө, ошол жака барып бузулуп кетип атат дейсиз. Бирок ата энеси ишенип жөнөткөндөн кийин албетте ошол окуучу дагы өзү ошол сезет да. Ата эне мени ушундай жөнөтүп аткандан кийин мен ушунун ишеничин акташым керек. Бул кандай кыйынчылыктар менен, кандай жолдор менен акча таап мени окутуп атат деп, конечно ойлонот. Кээ бирлер бар ойлонбойт, ата энеси мындай эме кылып калат. Олар эрке болушат. Эркелер ушундай окуп кетет. Кээ бирлер бар, мына айылдыктар көбүнчө, шаардыктар ушундай. Айылдыктар ата энесин ойлойт. Өзүнөн кийинки бир туугандарын ойлоп ошол окуп өзүнүн аракет кылат. Мунун арасында жакшысы да бар, жаманы да бар. Азыр мен ана агайдын сөзүнө каршымын. Мындайча айтканда, кыздар агентке вообще кирбей коюш керек экен да. Ооба, кыздар дагы бир туугандары менен, башка достору менен сүйлөшкүсү келет. Кыздар эле эмес, балдар дагы бардыгы кирет. Бул жерде кыздардан дагы менде дагы бар, өзүм дагы агентке кирем. Бирок кыздар баягы силерге балдар дружба таштайт да. Ошондо сага керектүү адамбы, ошону кошуп ал, башкасын кошпой эле кой. Ошону сен дагы тынч, балдар дагы тынч, ар ким өзүнүн жолунда агентте отура берет. Кыздар балдарга караганда шайтандын күрчөгүнө тез илинет. Силерге кичине эле бир себеп болсо бүттү да кеттиңер да. Сен поштаны ачпай койбойсуңар. Эркектерден почта келсе, сразу чийип таштайсыңар. Эмне ачасыңар? Анан келсе шак ачасыңар да, эмне дейт экен? Анан кийин жаза баштайсыңар. Анан кийин күрчөккө илинесиңер да.
кыздар биринчиден агентке кирбеш керек деп атат. Ошондо кыздар кирбегенде балдар дагы кирет дагы, кыздар жок болсо чыгып кетет деп атпайбы? Буга мен бунун ойга кошулбайм да. Себеби өзү балдар мындай дейт да, кыздар менен жолугуп калса, же көзүнө кыздар жакшы көрүнүп калса, сразу эле айтат да, ке логиниңди берсең, агентте сүйлөшөлү. А мен сага чыкканга акча көбүрөөк кетет, агентте бемалар таанышалы дейт да. Анан балдар алат дагы логинин, кийин звонок кылат. Эй, агентке кирбейсиңби? Тезирээк кирбейсиңби? Сүйлөшөт эле. Күтүп атам деп. Ал баары балдарга да, туурабы? Кыздар эгерде балдар ошентип логисин сурап, агентке кирбейсиңби десе, деп жатпайбы? Ошондо кыздар деле кирбейт да. Почтасы деп атат антте. Ошо өздөрү почтасын паролуну берип, кыздар анан балдар башка балага кыздын атын жаман кылып атат да. Балдар кыздардын логинин сурабаса, кыздар деле бербейт. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде кыздар өздөрү паролуну бербейт, логин дагы бербейт, башка бирөөлөр сурайт. Может, бирөө сен поштаңдан кирейин деп туруп, акасы же бир иниси же башка бирөө сурап калышы мүмкүн. Ошолор гана берет, башка бейтааныш жигиттерге бербейт. Ошол жигиттер, классташтар логиниңди бер дейт. Бербейм десе, сен эмне деп кайтарып алы кызга эме намыстандырган, анан кыз мажбурлуктан берет. Бул баардык күнөө жигиттерде. Жигиттер келеттен кыздардан логинин сурайт, номерин сурайт, бербесе андай мындай дейт дегенде кыздар анан мажбурлуктан беришет ошонго. Акасы өрөбү? Жок, мисалы мен өзүм жеке поштамдын паролуну бир гана өзүмдүн эжем менен эле акам билет, башка эч ким билбейт. Логинимди классташтарыма бири-экөөсүнө гана бергем, аштасына берген эмесмин. Анда кыздар агентке кирбей эле койсо болмок да, телефон кармай эле койсо болмок да. Сен өзүң телефонсуз жүрө аласыңбы азыркы заманда? Азыркы заманда телефонсуз жүрө албай калганбыз. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул жаштардын ушул адеп аклагы жана агент жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анда ушул жаштар оюңарды айтсаңар, мына балким ошол агентке киргенде кимдер көп нерсе уттурат, кимдерге пайдасы, зыяны көбүрөөк. Ата-энеңерди тилин албайсыңар, сыйлабайсыңар, укпайсыңар. Мисалы, даже ата-энеңер келип, кызым, азыр эле мына жака мынага күйөөгө чык десе, чыгышыңар керек болчу. Чыныгы уккан кыз ошентип чыгып, силер болсо вообще укпайсыңар. Ата-энеси айтканга турмушка чыгыш керек деп атасыз да. Мен мурдагы эле суроо берейин. Ошо мурда мисалы өзүнүн атасынан чоңдорго турмушка чыкканда, мисалы мен ата-энем мисалы ошондойго турмушка чык десе, сиздин оюңузча, демек мен ошол кишиге турмушка чыгышым керекпи? Жок, мен мисалы мүмкүн жок, ал кээде ошондой болгон. Мисалы кээде хан Жантай может ошондой үйлөндү да. Бәрі хан болған емес та. Жөн эле мисалы бір киши келип туруп карады да, мынтип айтты, тиги кыз жакшы экен, балам, ошол кызды алайлы десе, мейли ата деди. Анан тиги келип куда түштү да. Анан атаң келип караса, тигинин үйү беле жакшы эле. Анан айтты да, кызым мынага чык деп. Эмнеге баары эле өзүнүн улуга бермек эле? Ата-энени укпагандык деген эми толук эле кошулбайм да. Туура эми жаштар азыр ошондой болуп атат го. Бирок биз ата-энебизди укканыбыз үчүн менимче ушундай жүрөбүз да. Ата-энени такыр эле укпаганыбызда биз каалаган ишибизди кылмакпыз да. Коом такыр эле бузулуп кетмек. Ошон үчүн 100%. Силер мындай да, силер кичинекей нерседе угасыңар. Бала, кызым мына мороженое жеп койсо угасың. Кызым мына чай ичип койсо угасың. Анан кызым күйөөгө чыкса укпайсың. Көрдүңбү, чоң нерседе укпайсың, а кичинекей нерседе уга бересиңер. Анан келип сыйлай бересиңер, эч кандай сыйлабайсыңар. Эми ар ким өзүнүн кызыкчылыгы болот да, ошого эми жашпыз, эми көп нерсе мүмкүн түшүнбөстүрбүз го. Эми өзүбүзгө кызык болгон нерсеге кызыкканыбыздан ошого алдырып анан укпай калышыбыз. Мисалы, кызым дискотекага барбаса барасыңар. Кызым алдагандай көйнөк кийбечи, мен уялатам десе, бул мода деп укпайсыңар. Албетте ата-энесин угат азыркы жаштар. Ата-энесин угуп, ошол ата-энеси айтат, бул кийимди кийбе десе, мисалы кийбейт, ошол кийимди ата-энеси өзү алып берет да. Ата-энеси да бетте күнөөлүү да. Эгер ата-энеси бар туруп ушул кийимди кызым сен ки дебейт да, ошону ошол эме кыз мен кием десе ата-энеси эме кылбайт. Жок, кийбе десе албайт. Ата-энеси алып бербеш керек. Өзү алып келсе, силер өтөсүң ушундай эме мода өтөрөсүңөр. Ошондой эмес. Мен мисалы өзүм кийим эме кылсам ата-энем алып берет, мен ошону гана кием. Ашча эме кылбайм. Анан сиз айтып атасыз, ата-энеси чык дегенге чыгыш керек деп. Жок, бул туура эмес. Азыркы заманда ата-энеси чык дегенге чыкса, ошол пикири келишпестиктен ажырашып кетүүлөр болуп атат. Үй бүлө бузулуп кетет. Кээ бир бейкүнөө наристелер жетим
ким калып атат, ата энеси калып атат. Бул дагы туура эмес. Мисалы ата энелер чык дегенге эле чыга бериш керек эмес да. Себеби ал кызын окууну бүтүрүп, окутуп, анан кийин ошол турмушту түшүнгөндөн кийин гана турмушка бериш керек. Жаш кезинен эле турмушка берип койсо бул туура эмес да. Агай бул азыр эме ата энеси берген кийимди кийиш керек дейт. О шаарда бардыгы мини юбка кийет, ата энеси олорго мини юбка эмек бербейт да. Шуну кий деп. Жок, албетте ата энеси алып бербейт буну. Ошол барып туруп эме кылганда айылда эч ким мини юбка кийбейт азыр. Шаардыктар гана киет. Бул жаштардын айырмасы бар. Айылда ошол кийгендер башкача кийинишет, шаардагылар башкача кийинишет. Албетте бул кийингенде бардыгын эле кыздар күнөөлүү, жаштар азыр жаман дегенге болбойт. Арасында жакшылары да бар, жамандары да бар. Ошол жамандардын артынан бардык жаштардын аты жаман болуп атат. Я ол кыздар өзү кийбеш керек да, ата энеси сен мини юбка кий деп азыр мода шундай деп бербейт да, кыздар өзү ата энеден талашып эме кылат да алды. Баягы бала айтып атпайбы? Буну кыздар өзү алат деп. Себеби азыр биздин бул жашап аткан айылыбызда мындай көрүнүштөр жок эле да. Бул бардык нерсе буда мода, куу, баягы агент дегендер булар баары шаардан келип атат да. Шаардан бири-бириге өтүп, анан айылга келип атат. Мисалы азыр биздин айылда Кудайга шүгүр мындай ачык-пачык кийинген кыздар жок. Бул бардыгы шаар жеринде, бул байлардын кыздарынан чыкканда, буларчы анан аста-аста айылга келип жатат да, шаардын терс көрүнүштөрү. Азыр менин оюмча айылда мындай ачык кийингендер жок деп ойлойм. Сенин келинчегиң мини юбка кийип алып, курзагын ачып жүрсө сен кандай болдун? Мына 22-нчи кылым болуп калды деп. Кандай болсуң? Жетелешип жүрсөң да экөөңөр. Ошо илимге жараша кийинсе болот. Жок, илим медицина илим айтып атат, медицина илим айтып атат, зыян, денеге суук тиет атат. Каяктагы илим берди? Айылда жүрө бересиңби, ата энең көзүнчө ээрчитип, курзагын көргөзүп, Халат алып берип коем, кийип жүрө берет. халатыңды башыңа урбайбы анан? Азыркы убакта биз ошол модага карап кийинишибиз керек. Модага карап кийинбесек четте калабыз да. Ошон үчүн модага карап мини юбкаларды азыр биздин айылда эч ким кийбейт. Жок, келет да, эртең келет, эртең. Жок, келсе дагы биз кийбейт элек да. Суук тиет деп кийбейби же кандай? Жок, жок. Халатымды, алып берген халатымды кийбесе, атасы менен апасын алдыга апарып отургузбайм. Мына ушундай жаштар бар. Эгерде тилин укпаса, атасы менен апасына дароо эле алып барып берет. Анда жаштар сүйлөсүн. Кыздар, ушул ата энеңер моданы, калта юбканы алып берсе кийебедиңер? Эгер ошол кийим жарашып турса киет элек. Аз силер айтып атасыңар, кыздар, моданын артынан кууш керек, мода келгенде кийиш керек деп атасыңар. А бирок мини юбкалар азыр эртең мода болуп келет десе кийбейбиз деп атасыңар. Бул эмне дегениңер? Кээ бирлери кийем деп атат, кээ бирлери кийбейбиз деп атат. Аныдан кандай карап көрүшүң керек да, жарашыктуубу, сен муну кийгениңде ыңгайлуубу, мындай басканыңа бар, мындай кээ бир коомдук жерлерде жүргөндө бул сага ыңгайлуубу, адамдар сага кандай көз карашта калат, ошого карап кийишиң керек да кийимди дагы. Алар сен жөнүндө жаман ойлосо, ал кийимдин кийишине эмне кереги бар? Жарашып турабы, жакшына ыңгайлуу сезесиңби, аны кийсең боло берет. Башка өлкөлөрдө жакшы заманбап кийимдер кийсе, биз мындай энди чапан-папандар кийсек болбойт да. Ошо адам заманга карап кийиниш керек да. Сүйгөн кызың ушул мини юбка кийсе да, ошону аласыңбы? Жок, албетте. Неге? Эми ошонун адебиге карап кыздардан көрүш керек да. Жок, баары сен сүйгөн кыз айтат да, сен азыр мода ушундай, мага ушундай алып бер. Мен курзагымды көргөзүп, жоон сандарымды көргөзүп жүрүшүм керек. Неге мода да, мода? Энди модага деп эле бүт ачык эмес. Энди ошого жараша жабык эле кийимдер алып бериш керек да. Бул жерде мода деп атышпайбы, бул эгер кыз турмушка чыккандан кийин күйөөсү түшүнбөсө, кийбей мындай калта же кыска же ачык формаларды деп айтса, күйөөсү түшүнсө кийиш керек кыздар дагы. Күйөөсү түшүнүп, анан кайненеси түшүнбөй атса эмне кылат? Кайненеси түшүнбөсө эми кыз бала кайын журтка өткөндөн кийин сөзсүз ошолордун айтканы болот. Кийбе десе кийбеш керек. Ошол менен. Жакшы.
азыр бул жерде баягы модага карап кийиниш керек дейт. Биз заманбап кийинбесек элден артта калабыз дейт да. Бул баягы стилдеги кийимдер бул чет мамлекеттен келип атат. Албетте мода кийиниш керек, бирок ошол модандан адам өзү жаратат, өзгө ылайыктуу кийиниш керек. Эми адамдар мода бул мини юбка мода деп баягы жарашпаган нерсени кийиниш мүмкүн эмес деп ойлойм. Ушул жерде мода деп эле айтып атышат да, мода деп эле ушул кийимдерди кийип кете берсе туура болот деп ойлойсуздарбы силер? Бул адам өзүнүн биринчи адам өзүгө өзү баа берип билиш керек да. Ошол кыска юбканы кийгенде дагы ушул юбка мага жараштыбы же болбосо кандайдыр өзүнүн арт тараптан неме карай билиш керек да. Эми урматтуу достор, ушул жыйынтыктап берсеңер, ушул жаштар жана адеп ахлак жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эми ушул моданы да айтып атабыз, агентти да айтып атабыз, эже агайларды, ата энени да айтып атабыз. Эми канткенде оңолобуз? Кандай сунуштарыңар бар ата энелерге, чоңдорго, эже агайларга? Ошонун пайдасы, зыяны кимге? Бириңердин сөзүңөрдү бириңер кайталабай эми жыйынтыктап берсеңер. Мен ошол европалыктардын кыска кийген кийимдерин кийбесем, ошол мына дизайнерлерге айтар элем да, мына ошол европалыктардын кийимин кийбесем, өзүбүздүн кыргыздын улуттук кийимдерини мындай жаратып чыгарсак деген ой да. Ошол мода агент деп атат. Агентке тааныган адамыңа логиңди бер, тааныбаганыңа бербе. Анан ошол модага 21-кылымга карата ошол чыккан мода кийимдерди кийсек болот. Бул ошол модага карап кийиниш керек эмес. Ошол калта кийсе жарашат эмес, узун кийсе дагы жарашат. Ошол узун кийип жүрсө өзүнүн эркине карап ошол өзүнө адам тийсе болот да. Мода деп эле калталар кие бербеш керек. Узун кийсе деле адамга жарашат. Жарашат, а? Биз азыр Европаны дурап кийимдерин кийип атабыз да, жаштар бардыгыбыз. Мен өзүм да жашмын. Бирок эмне үчүн Европа өлкөлөрүндөгү билим деңгээли, илим деңгээли өнүгүп атат, ошого карап жарышпай атабыз да биз. Алар менен кийимди анан жарышып атабыз, туурабы? Кыска кийсек, кыска кийинип атабыз. Заман деп коебуз. Эмне үчүн аларга жарышып, илим жагынан, билим жагынан алгысып чыкпай жатабыз? Кыска адамдын сулуулугу кыска кийгенде же узун кийгенде эмес да. Бардыгы эле өзгө жараштуу кийим кийсе, бирок кыска эмес. Бүтүн дене боюн жашырып турса, жакшы. Анан кыздарга айтат элем, кыз адеби менен улук деп айтылган. Бул жерде агай айтып кетти, жаштар силер ата энеңердин сөзүн укпайсыңар, ата энеңерге силер сыйлабайсыңар деп жатасыз. Бирок мен бул оюңузга кошулбайм. Азыркы жаштар бизде бар, ата энесин сыйлаган, уккан жаштар бар. Анан бул жерде мода деп моданы сүйлөп жатабыз. Бирок бардыгы өзүнүн ыйманына жараша кийинсе жакшы болот деп ойлойм. Агай айткандай, тамеки чегип, нас чегип, пиво ичип бузулуп атабыз. Мен ошо жаштарга кайрылат элем, жаштар, силер өз келечегиңерге өзүңөр балта чаап жатасыңар. Эртек буларды чегип атасыңар аз кызык, бирок эртең буларды ташай албайсыңар да, ошондуктан азыртан ташап толук динге өткүлө дер элем силерге. Биз кыргызбыз, өз менталитетибизди сактап, ар намысыбызды сактап, жарашыктуу гана кийинишибиз керек деп ойлойм. Жаштарды ушулга чакырып кетем. Бардык нерсе адам өзүнөн, ички дүйнөсүнөн башталат. Азыркы жаштар биз келечектин ээлерибиз. Биз келечекти кандай жол менен өнүктүрүп кете алабыз? Бизди улуу муундар бизге келечекти тапшырат, биз аны кандай сактап өткөзүп беребиз? Азыртан биз ошого ойлонуп, өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз ойлоп, өзүбүз туура кадам ташташыбыз керек. Өзүбүздүн келечегин ойлогон жаштар албетте туура кадамга барат деп ойлойм. Жаштардын кандай болушуна бул ата эненин дагы таасири бар деп ойлойм да. Анткени ата эненин сөзү өссө балага ошол нерсени кыла албайт да, ата энесинен корксо. Бирок толук эле аларды күнөөлөбөйм. Ар бир нерсе өзүнүн жүрөгүндөгү ыйманынан болот. Ошон үчүн ошол ыймандуу, адептүү болушубуз. Рахмат. Бул мыйзамды кыздар эле бузган жок, бул жерде балдар деле бузуп атышат да. Кыздар эле кыска мини юбкаларды кийишкен жок, балдар деле кыска мини шорталарды кийип атышат. Ошондуктан балдар деле бузуп атышат, бир гана кыздар деле эмес. Бул жерде Базарбай азыркы ата энелер баягы СССР мезгилинде калган деп жооп берди да. Азыркы учурда ким өз ата энесин СССР мезгилинде калган деп айта алат? Мисалы үчүн ата эне баягы жок дегенде ата болбосо дагы эне бул баланы бир көз карашта гана биле алат да. Мен ошондуктан азыркы жаштарга айтарым, ата энелерди СССР мезгилге тең белгиле дейт элем. Эгерде келечегим жакшы болсун десеңер, мен жакшы адам болоюн, мени сыйлаган адам болоюн десеңер,
азыртадан жанагындай жаман нерселерге кирбеш керек, жаман иштерге барбаш керек. Бул дүйнөдө азгырык көп. Тез азгырат, кантип азгырылганын билбейсиң. Кантип жаман жолго түшкөнүн билбейсиң. Силерге окшогон эле кыздар болчу, тетерде Бишкекте жүргөн 100 миңдеген кыздар, силерге окшогон эле жакшынакай мектептин кыздары болчу. Баары жакшынакай ой менен келген, мен жогорку окуу жайда окуйм деп. Анан кийин жана жолго түшүп кетти. Жүздөгөн, миңдеген балдар ошо жакшынакай эле силердей балдар болчу. Мен эч нерсе азгырылбайм, мен эч бузулбайм деген. Анан көп алкоголик болуп кетти. Аябай көп алкоголик, наркоман, бандит. Ошон үчүн мына азыртадан баштап жаман ишке эч качан жакындабаш керек, ата-эненин тилин алыш керек, ата-энени сыйлаш керек, урматташ керек, жакшынакай болуп окуш керек. Анан сүйүү керек болсо тез күйөөгө чыгыш керек, же тез үйлөнүш керек. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Ушул бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде жаштардын адеп аклагы жөнүндө сүйлөштүк. Ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечимдерди чыгарып алат деген ойдобуз. Анткени ар бир жаштын ою баалуу, жана ошондой эле бизге дагы ушул жаштарга, жалпы коомубузга ошол агайыбыз да өз насихатын айтты. Ушул кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ушул коомдун келечеги кенен болот дейт. Демек, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ушул сиздерге Баткен районунун Согмет айылынын Элчибек Эркинбаев атында орто мектептин жаштары сүйлөп беришти. Жана ошондой эле ушул уюштурууга жакшы өзүнүн салымын кошкон жалпы мугалимдер жамаатына жана ошондой эле Абдибай уулу Абдиназар мырзага чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздерге ушул жаштардын оюнан жакшы чечимдерди чыгарып, Кудай бурса, кыргыз жаштарына жакшы сунуштарын угуп, жакшы ийгиликтерди коштоп, Кудай бурса, булардын үнүн угуп, жакшы насааттарды угуп, Кудай бурса, чогуу оңолобуз деген ойдобуз. Анда кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Энең сени боюнда алып жүргөндө көп ооруларга чалдыккан. Денеси ууланып, жакшы уктай албай, жакшы эс ала албай, сен үчүн көп тамакты жей албай калган. Басып жүргөндө, отурганда, жатканда 9 ай бою кыйналган. Сен үчүн көп дарыларды, керек болсо уколдорду алган. Сени боюнда алып жүргөндө денесине көп зыян келген. Сенин аман эсен болушуң үчүн ооруканаларда көп жүргөн. Улам доодурларга көрүнүп, рентгенге түшүп, ден соолугуна зыян келген. Кыйналып түрөгөн, көп кан жоготкон. Өлүм коркунучунда болгон. Төрөгөндөн кийин күнү түнү сен үчүн уктабай, саат сайын эмизип, 10-15 мүнөт сайын жалыяктарыңды которуп турган. Күн сайын жуундуруп, улам кийимдериңди которгон. Сийдик заң болгон жалыяктарыңды миңдеген жолу жууган. Сени көтөрүп, улам ар кандай процедураларга алып барчу. Бир да көз ирмемге калтырбай, дайыма сени карап турган. Эч тынымсыз сени карап, сен жөнүндө ойлоп, тынсызданган. Сага
мээримин чексиз төккөн. Билесиңби, сени өзүнөн да жакшы көргөн. Сага жакшылык каалап, сага назик, мээримдүү мамиле жасап, сени аяган. Сени эркелетип, ойнотуп, бакытка бөлөп, ыйлатпай баккан. Сен үчүн күнү түнү тынсызданчу, сага жакшылыктарды тилечи. Сени жакшы адам болсун, бактылуу болсун, ден соолукта болсун деп Кудайдан ар күнү суранчу. Өзүнүн кызыкчылыктарын четке коюп, сен үчүн уйкусун, ден соолугун калтырган. Сен үчүн көп убактысын, каалоолорун, мүмкүнчүлүктөрүн курмандык кылган. Өзү жебей тамакты сага берчү. Өзү кийбей кийимди сени кийиндирчү. Билесиңби, сени өзүнөн да артык көрчү. Сен үчүн жанын бергенге да дайым даяр болчу. Канча жолу күн сайын сага төшөк салып, аны кайра жыйнап турчу. Сен канча төгүп жатсаң, сындырсаң, талкаласаң да сабыр кылып, аркаңан тазалачу. Сага канча миңдеген жолу тамак берген. Сен миңдеген суроолорду берсең да, көңүл коюп угуп, эч тажабай түшүндүрчү. Сени тил үйрөтүп, дүйнө таанытып адам кылган. Сага оюнчуктарды алып берип, ойнотуп, эркелетип, сүйүндүрүп, сооротуп, жакшы бакчу. Бир жериң ооруса, өзү ооругандай болуп кыйналып, догдурларга алып барып, мээримин төгө көтөрүп, сооротуп, балекетиң алып жүрчү эмес беле? Сен чоңоя баштаганда, илимдүү болсун деп, сени мектепке даярдап, күндө алып барып, кайра алып келип, мектептен келгиче кайгы жеп күтчү. Сабактарыңды даярдашып, дептерлериңди карап, жардам берип, үйрөтүп бара болчу. Сен үчүн мектептерге барып, чогулуштарга катышчу. Керектүү нерселериңди сатып берчү. Сени бир нерсе болуп калбасын, бирөөлөр кордоп койбосун деп кыжалап болчу. Сени ачка болбосун деп, өз убагында тамактарыңды даяр кылып турчу. Мектепке бүт акчаларын төлөп берип турчу. Сен ойносоң да, уктап жатсаң да, дайыма ал сен жөнүндө ойлойт. Сага жакшылык каалайт. Ал сенден эч качан акы сураган эмес. Ал кызматын эч ойлобостон жасаган. А сен энең үчүн эмне кылдың? Тилекке каршы, бүгүнкү күнү көп жаштар ата-эненин кадырын билишпейт. Кордошот, жада калса тилдешет. Ойлон, ата-энеңди урматтабасаң, балдарыңдан сый көрбөйсүң. Ата-энеңе сый көргөзбөсөң, Алланын мээримине бөлөнбөйсүң. Пайгамбарыбыз бир хадисинде, ата-энең сенин бейишиң же тозогуң, ыраазы кылсаң бейишиң, нааразы кылсаң тозогуң деген. Андыктан алардын көзү барында кадырлап калалы.